Ассаламу алейкум достор. iPhone мурдатан башка уюлдук телефондорго жаңы инновация, жаңы тренд жаратып, алардын арасында өзүнө ишенип алдыңкы катарларда келген. Көп компаниялар iPhone'ду карап дизайн интерфейстерин тураганы аракет кылып келишет. Бирок акыркы убакытта iPhone сол жакка кадам салып баштагандай. Мага жакпаган iPhone'дун 5 минустары. 7-нчи iPhone'дон баштап наушник түшө турган 3,5 мини джек алынып салынды. Эми өзүңүздүн эски телефонуңуздун наушнигин иштетүү үчүн бир гана атайын переходник менен колдоно аласыз. Жана iPhone'ду бир дээниге заряддап жана наушникте ыр угууга болбойт. Кыжалат болбоңуз, беспроводной наушниктер бар, бирок аларды тынбай заряддап туруу керек. Баарыбызга белгилүү iPhone'дун батарейкасы кыйратпайт. Максимум жарым күнгө жетет. Же бир аз андан да ашышы мүмкүн. Бирок не болсо да кыйратпайт. Дагы суукта иштеши жакшы эмес. Эгер заряд 30%тен аз болгон болсо, таштап сала турган адаты бар. Бул iPhone'дордун мурдатан калбай келген көйгөйү. Өзүнүн iOS жеке жабык системасы. Apple компаниянын программисттери өздөрүн идеалдуу адамдар деп эсептейт окшойт. Колдонуучулардын баарына дал ушундай программа тура келет деп эсептейт го, бирок 5 кол тең эмес дегенди укпагандай го. Мисалы, интерфейстин иконкалары өзгөрбөйт көп жылдан бери. Көрөргө көз калбады го. Же Android смартфондой каалаган теманы койгону болбойт. Мындай айтканда, iPhone'дун өзүндө сизге жаккан хитырларды звонокко кое албайсыз. Сөз iTunes менен гана. Интернеттен бекер ыр көчүрүп угуу үчүн атайын башка предложенияларды көчүрүп анан угасыз. Көчүрүү керек мындай айтканда. Же компьютерге улап iTunes менен көчүрөбүз. Фото, видео которуу үчүн да iTunes керек. Кыскасы геморрой. Деги iOS системасына акыркы учурда суроолор көп пайда болууда. Мурда iOS система эң стабилдүү менен өзүн сүйдүрөт эле. Бирок азыр мурдакыдай эмес. Системада кээде катып калуулар пайда болот десем адашпайм. Жылдан жылга бирдей болуп келген бул дизайн, бирдей дизайн. iPhone 5, 5s, SE бири-биринен айырмасы аз. iPhone 6, 6s, 7, 8 деле бардыгы окшошуп бирдей дизайн болуп келген. Артынан эле ажыратпасак. 2017 жылы көзүндө Apple компания iPhone'дун 10 жылдыгына iPhone X жаңы дизайнда чыгып, жана келейген айкөкүл трендин пайда кылды. Эми дагы ушундай дизайнда 2-3 жыл чыгат го дейм. Apple 2018 жылы iPhone XS'те ушул айкөкүлүн бир аз кичирейте алат болуш керек эле, мен оюмча. Жакшылап аракет кылганда. Бул жинди кылуучу мээңе жатпай турган кымбат баасы. Кечирип койгула, тиштелген алма компания. Силердин iPhone'уңар бул дүйнөнүн эң эле зыңк смартфондору деп эсептесеңер дагы, мынчалык кымбат баада болбошу керек. Достор, силер кандай деп ойлойсуңар? Кайталап кетейин, бул менин жеке оюм. Дагы башка минустарын унуткан болсом, комментарияга жазыңыздар. Бул видео сизге жаккан болсо, анда сөзсүз лайк басып, каналга жазылыңыздар. Мен ойлойм, буйруса бул видеонун пайдасы тиет деп. Силер менен дайым Кубаниш, саламатта болуңуздар. Рахмат.